Салам катталуучу. Эгер сизди Поток-кеш проектиси кызыктырып жаткан болсо, анда төмөндөгү маалымат сиз үчүн болмокчу. Бул проект тууралуу айтаардан мурун бир аз тарыхына кайрылсак. 2013-жылы Дмитрий Васильевич Вассадин тарабынан Меркурий деп аталган фонд негизделген. Ал эми Поток-кеш проектиси ушул фонддун алкагында түзүлгөн онлайн проект болуп саналат. 2026 январь айында Меркурий фонддун түзүлгөндүгүнүн 13 жылдык майрамын белгиледик. Ошентип Меркурий фонддун же болбосо Меркурий коомчулугунун 13 жылдык тарыхы бар болгон болсо, ал эми Поток-кеш проектиси 2016 жылдан бери ийгиликтүү иштеп келет. Поток-кеш проектинин түпкү мааниси, миссиясы бул бир максаттагы тилектеш адамдардын өз ара бири-бирине жардам көрсөтүүсү болуп эсептелинет. Же Международная касса взаимопомощи людей деп орус тилинде айтсак болот. Проектти ишке ашырууга Дмитрий Вассадин 5 жылдан ашык убактысын арнаган. Бүгүнкү күндө Меркурий коомчулугундагы толук финансылык эркиндикке чыккан адамдардын катарын көрүп, Дмитрий Вассадиндин кыялы ишке ашканын сыймыктануу менен белгилесек болот. Фонд 2015 жылы өз криптовалютасын бекиткен, ал e-currency деп аталат. Ошондой эле өз төлөм системасы бар. Ал крипто кошелектөрүбүз Money Storage жана Сберкасса, ал эми биржа болсо Blackbit биржасы деп аталат. Системаны толугу менен нейросеть башкарат. Поток-кеште бүгүнкү күндө 8 платформа бар. Бул болсо 8 валютада иш жүргүзсө болот дегендик. Алар биринчи Британия платформасы, андан кийин Евро платформасы, Испания платформасы, Польша платформасы, Россия платформасы, Кыргыз платформасы, Кытай платформасы жана VIP платформасы. Биздин Кыргыз платформабыздын жетекчиси Сусарбүбү Жусубалиева эжеке. Кыргыз платформасы 2 жыл мурун 8 апрелде 2024 жылы ачылган. Бүгүнкү күндө бардык платформаларда негизги 5 киреше булагы бар. Эгер ирети менен кетсек, биринчи бул жаңы ачылган поток. Бул поток новичка деп, жаңы катталуучулардын потогу. Андан кийин быстрый поток, андан кийинки стартовый поток, растущий поток жана накопительный поток. Урматтуу катталуучу, эгер ушул маалымат сизге кызык болгон болсо, биздин видеонун экинчи бөлүгүнө өтүңүз. Салам катталуучу. Видеонун экинчи бөлүгүндө сиз Поток-кеш платформасынын иштөө принциптери, потоктор жана ички криптовалютасы менен таанышасыздар. Жогоруда айткандай, Поток-кеш проектисинин өз төлөм системасы, өз криптовалютасы бар дедик. Ал валюта e-currency деп аталат. E-currency 2015 жылы кабыл алынган. 2018 жылы бир e-currency'дин баасы $2 тегерегинде болгон болсо, учурда бир e-currency'дин баасы $400 ашып жаткандыгын сиздер көрүп жатасыздар. Биз киреше тууралуу, пайда тууралуу ойлонгондо эң негизги маанилүү болгон e-currency тууралуу эмнени билишибиз керек. E-currency деген эмне, ал кандай кызмат аткарат деп ойлоп жатсаңыз керек. Анда e-currency бул биздин акча каражаттарыбызды кандайдыр бир белгиленген өлчөмдө эселеп көбөйтүп берүүчү инструмент деп карайбыз. Эгер жөнөкөйлөтүп мисал менен айтсак, мисалы унаа бир точкадан экинчи бир точкага жетүү үчүн унаага маалы менен күйүүчү май коюп турабыз. Эгер май түгөнсө, унаа жүрө албайт. Вот e-currency'ге дагы ушундай салыштыруу жарашат.
Эгер икаринци болбосо, биздин салган акча каражаттарыбызды биз каалаган деңгээлде көбөйтө албайбыз. Икаринци тууралуу кийинки видеолорубузда дагы ар бир потокко токтолуп, ошол жерден толугураак айтып беребиз. Мен сиздерге азыр накопительный поток жөнүндө айтып баштагым келип атат. Накопительный поток бул кыргызча эски маанисине карата которсок, бул топтолуучу агым, акча агымы, топтолуучу акча агымы деп айтсак туура болот окшойт. Накопительный поток бул биз келечек үчүн салынган депозит деп карасак болот. Анткени бул жерде поток 3 жылдан өйдө 3, 7, 5, 9, 11, 10 же 25 жылга чейин кылып ачсаңыздар болот. Анан белгилүү бир номиналга ачабыз муну. 1000ден 1000 сомдон өйдө бардык мындай произвольный суммага ачсаңыздар болот. Жана аны мисалы 3 жылга ачсак, 3 жылда 12 айдан 36 ай бар. Ошол 36 ай бою, мисалы мен эсепке оңой болуш үчүн сиздерге 1000 сомду айтайын. Мисалы 1000 сомго ачсаңыздар, ошол 36 ай бою ошол 1000 сомдон айына салып турсаңыздар болот. Же болбосо 6 айды чогултуп бир салып койсоңуздар болот. Бирок 3 жылга ачканда сиздер 36 ай бою ошол номиналды толтурулуусу керек. Жана ошол 36 ай бою курс боюнча икаринци тартасыздар ага. Икаринци тарткандан кийин ошол жерге топтолот. 36 ай бою бир жерге икаринцти дагы, сумманы дагы топтойсуздар дагы. Кийинки келүүчү 36 ай бою сиздер эгер минималдуу түрдө 1000 сомдон топтоп отурсаңыздар, кийинки 36 ай бою ай сайын 5000 сомдон киреше берет. Ал эми төмөнкү сүрөттү карасаңыздар, эгер 3000 сомдон 36 ай бою толтуруп, икаринц тартканды унутпайбыз. Икаринци менен кошо 36 ай бою 3000 сомдон толтуруп отурсак, кийинки келүүчү 36 ай сиздер ай сайын 15570 сомдон киреше табасыздар. Андан кийинки поток бул растущий поток, же болбосо өсүүчү акча агымы. Растущий поток келечектеги бир чоң максаттарга жетүүдөгү негизги потоктордун бири болуп саналат. Бул жерде сиздин салган суммаңызга жараша проценттик өлчөмдөр кошулат жана икаринци тартылат. Күнүмдүк киреше 0,1%тен башталат дагы, ал күндөн күнгө өсүп олтурат. Растущий потокто биз 1000 сомдон өйдө салсак болот. 5000 салсак, мисалы 60% кошуп берет, бирок 5000 сомдук номиналга керектүү икаринци тартабыз. Жана 10.000, 50.000диктерди мына көрүп турасыздар. Бул жерде 50.000 сомдон өйдө 100% кошуп берет. Мисалы 50.000ге растущий поток ачсаңыз, үстүнө 50.000 кошуп берет. Ошону менен потокто 100.000 болот, бирок керектүү өлчөмдөгү икаринцти бүгүнкү курс менен карап икаринц тартасыз. Андан кийинки үчүнчү дагы бир киреше булагы бул стартовый поток. Эгер стартовый потоктун иштөө принциптерин жакшылап үйрөнсөк, бул эң мыкты, эң пайдалуу потоктордун бири. Стартовый поток бизде 10 ай иштейт, же болбосо ар бир 15 күн бир период деп эсептелинет дагы, бул 20 периодко эсептелинген. 20 периоддон кийин сиз башка дагы стартовый поток ачасыз. Бул период бүтө электе эле башка улам канчалык көп кошелектор болсо, стартовый поток ошончолук көп пайда берүүчү поток. Биз ачкан номиналды же ачкан суммабызды 3 ай сырттан толуктайбыз. Сырттан ошол номиналга карата толуктайбыз жана икаринци тартабыз. Ал эми калган 7 ай же 14 период бою бул жалаң киреше берүүчү поток. Эскерте кетүүчү, бул жерде сумма
салынуучу сумма канчалык жогору болсо, алынган кирешебиз андан 3 же 4 эсе көп жогору болот. Жана Икаринс салган сумма канчалык жогору болсо, Икаринс ошончолук пайдалуу тарабы менен тартылат. Ошон үчүн бул стартовый потокту абдан жакшы изилдеп, жакшы үйрөнүп, анан бул стартовый потокто бир канча кошелекторду ачсаңыздар болот. Биз азыркы мына Кыргыз потокто, Кыргыз платформасында биз көрүп атабыз стартовый потокторду. Мисалы, күн сайын поток ачсаңыздар болот. Мисалы, канчалык жогору номиналга ачсаңыздар, эгер мүмкүнчүлүк жетсе, бул ошончолук пайдасын 3 эселеп көп берүүчү эң мыкты поток, стартовый поток. Бул жерде мына 5000 сомго жана 15000 сомго ачылган кабинеттерден канчалык сырттан кайсы убакта канча акчага дагы толуктайт экендигиңиздерди мисал келтирип кеттим. Андан кийинки биздин дагы бир киреше булагыбыз бул быстрый поток же тездетилген ылдамдыктагы поток, акча агымы деп айтсак болот. Бул быстрый потоктун 2 түрү бар. Бизде обычный быстрый поток жана супер быстрый поток деп. Супер быстрый поток бул 15 күнгө ачылат. Ал эми обычный быстрый поток бул 30 күнгө ачылат. Быстрый потокто мисалы аз өлчөмдө Икаринси керектелинет. Бул жакта дагы бир нече кошелекторду ачсаңыздар болот. Эгер бул ар дайым активдүү түрдө иштелген болсо, бул быстрый потоктон дагы алчу кирешеңиздер жакшы болот. Эми 5-чи киреше булагы бул жаңы катталуучунун потогу, агымы. Бул эң жаш, эң жаңы поток. Бул бизде март айында гана ачылган, бирок бардыгыбыздын учурда сүйүп иштеп аткан потогубуз. Бул жерде максималдуу түрдө акча агымы 300 000 сомду түзөт. Потоки деп турган жерибизде бизде 300 000 сом болот жана күнүнө ал 0,2% киреше берет. Биз потокко 4000 сомду кайрадан реинвест кылабыз дагы күнүнө 2000 сом таза киреше табабыз. Жана активдүү кармасак, бул дагы чексиз улануучу поток. Урматтуу катталуучу, потоккеш жөнүндө кыскача маалымат алдыңыз. Эгер улантууну кааласаңыз, сизди биздин катарга кошулууну сунуштайм. Потоккеш бул жаңыча ойлонгон, максатташ адамдардын коомчулугу. Потоккеш бул эркин жашоо. Потоккеш бул финансылык эркиндик. Жашооңузду өзгөртүү үчүн бүгүн чечкиндүү бол, урматтуу катталуучу.